Садыр Жапаров генерал наамдарын берди. Министрлер алмашты. Журналисттер бийликке кайрылды. Арбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чопонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы бардык жетекчилерди өздөрүнө тагылган кызматтык милдеттерин гана так аткарууга, андан башка нерселер менен алектенбөөгө чакырды. Бул тууралуу мамлекет башчы 27 февралда ынтымак ордодо өткөн республикалык кеңешмеде акыркы 5 жылдагы жетишкендиктер жана алдыдагы милдеттер тууралуу баяндама жасап жатып айтты. Садыр Жапаров ар бир жетекчинин бир гана максаты элге жана мамлекетке ак кызмат кылуу экенин эскертти. Бийликтин эч бир бутагы саясий оюндар жеке кысым көрсөтүү же өз көз карашын таңуулоо үчүн түзүлгөн эмес. Саясий оюндар менен алектенүүгө жол берилбейт, анткени башаламандыкка, сенектикке, чыр чатакка жана элдин ишенимин жогорулатууга алып келет ал. Мурда дал ушундай саясий амбициялар мамлекеттик органдардын милдеттери менен аралашып кетип, өнүгүүнү кам болгандай токтотуп, институттарды бузуп, демилгелерди артка тартып, натыйжада элдин ишенимине доо кетирген. Чечимдер эл үчүн эмес, чакан топтордун кызыкчылыктары үчүн кабыл алынган учурлар көп болгондуктан, өлкөбүз ондогон жылдар бою ордунан жыла албай калган учурларды баштан кечирдик. Бүгүн биз саясий интригаларды бияка коелу, ката кетирүүгө дагы акыбыз жок. Ар бир жетекчи, ар бир кызматкер түздөн түз өзүнө тагылган иш милдеттери менен гана алек болушу керек. Маян алып, ишинен баар таап атканда ишмердигин абийир менен эч кандай компромисске барбастан жүргүзүүсү зарыл. Ушундай жол менен гана бийлик өнүгүүнүн чыныгы куралы болуп кызмат кылат. Өлкө башчысы ошондой эле мамлекеттик жетекчилерге талап койду. Мына ушул жерден мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине да кое турган талабым бар. Мамлекеттик кызматтарга жумушка алууда өкүл балам, жээним, таякем, кудам, аяшүкөм же жердешим жана башка деген сыяктуу мыйзамга жат, одоно катачылыктар болбошу керек. Эгерде ушундай мыйзамсыз учурлар, жагымсыз жагдайлар, адилетсиз көрүнүштөр аныкталса, мыкты жетекчи экениңерге карабай тиешелүү жазаңарды аласыңар. Республикалык кеңешмеге министрлер кабинетинин мүчөлөрү, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлери жана акимдери катышты. Президент Садыр Жапаров укук коргоо органдарынын жетекчилерине аскердик жана атайын наамдарды ыйгаруу боюнча жарлыкка кол койду. 23 февралда жарыяланган маалыматка караганда, Ички иштер министри Улан Ниязбековго милициянын генерал-полковниги наамы берилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Жумгалбек Шабданбеков генерал-лейтенант, анын ордун басарлары Акылбек Намазовго, Уран Шадыбековго, Алишер Ирбаевго генерал-майор наамы берилди. Мындан тышкары коргоо министринин биринчи ордун басары Талайбек Шаршеев, министрдин дагы бир ордун басары, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Тариел Отонбаев, куралдуу күчтөрдүн абадан коргонуу күчтөрдүн башчысы Талантбек Талипов да генерал-майор наамын алышты. Башкы прокурордун жаңы дайындалган биринчи ордун басары Малик Бектургановго юстициянын генерал-майору наамы ыйгарылды. Садыр Жапаров 10 февралда Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Анын ордуна Жумгалбек Шабданбековду атайын кызматтын жетекчиси кылып дайындаган. Президент Садыр Жапаров ишкер корккон абалда басым кысым алдында иштеген жерде экономикалык өсүш токтойт деп эсептейт. Бул тууралуу ал 27 февралда ынтымак ордодо өтүп жаткан кеңешмеде билдирди. Ал укук коргоо органдарына кайрылып, ак ниети менен иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон бизнес ар тараптуу корголушу керектигин эскертти. Бизнесмен коркуу чөйрөсүндө басым кысым шартында иштеген жерде экономикалык өсүш токтойт. Бул албетте мамлекетке, элге, эң ириде бардык жоопкерчиликти моюнга алган бизге залакасы тиет. Мына ошондуктан жергиликтүү укук коргоо органдары айыл өкмөттөрдү, акимдерди, мэрлерди, бизнесмендерди негизсиз текшерүүлөрдү токтотуңуздар. Алардын ишине тоскоолдук кылып, отчет алып, контролдоп же негизи жок эле кабинетиңерге чакырганыңарды койгула. Ал жергиликтүү бийлик башчыларынан кайрылып, коррупциядан алыс болууга, чынчыл иштөөгө чакырды. Президент бизнес үчүн зарыл шарттарды түзүү уланарын, туруктуу жана түшүнүктүү эрежелер кирерин кошумчалады.
Садыр Жапаров ишкерлерди коргоо боюнча буга чейин 18 февралда да кайрылуу жасаган. Анын алдында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев да Ошко сапары учурунда укук коргоо органдарына ушундай эле талапты койгон. Кыргызстандагы бир катар медиа уюмдар, журналисттер президент Садыр Жапаровго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жумгалбек Шабданбековго жана жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевго кайрылуу жасашты. Алар акыркы жылдары журналисттерге, жарандык коом өкүлдөрүнө жана активисттерге кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык жана башка беренелер боюнча козголгон иштер көбөйгөнүн белгилешкен. Ошондой эле коопсуздук органдарындагы соңку кадрдык өзгөрүүлөрдөн улам коомчулук мындан ары бардык жагдайга жаңыча калыс баа берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артып турганы айтылган. Кайрылууда өлкөдө айрым медиалардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизилгени, кээ бир журналисттер кылмыш жоопкерчилигине тартылганы же өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгону жалпы коомчулукта тынчсыздануу пайда кылганы белгиленген. Кайрылуу мамлекеттик институттар менен жарандык коом ортосундагы ишенимди жана өз ара түшүнүүнү бекемдөө ниетинде жолдонгону жазылган. Соңку жылдары Кыргызстанда пикири үчүн кармалып сот жогуна тартылгандар көп катталды. Алардын көбүнө жапырт башаламандык буюштурууга чакырык, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү сыяктуу беренелер көп коюлат. Журналисттер жапырт кармалып, пробациялык жаза алып, абакка кесилгендери болду. Айрымдар чет өлкөгө баш калкалап чыгып кетишти. 1 апрелден тартып кыргызстандыктар автоунаасын Унаа мамлекеттик ишканасына келип каттатпайт. Бардык кызмат түндүк тиркемеси аркылуу онлайн форматта жүргүзүлөт. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев 26 февралда Ош шаарындагы транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдуу каттоо борборуна барганда билдирди. Туманбаев автоунааларды онлайн каттоо элди кезекте тургузуп кыйнабай, аралыктан эле оңой жол менен тейлөөгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Анын сөзүнө караганда айдоочулар унаага машинасын мамлекеттик номерун жана техпаспорт алганы гана келишет. Ошондой эле ал мамлекеттик номерду жана башка документтерди автомашина ээсинин үйүнө жеткирүү кызматы да болорун кошумчалады. Вторичный, да? Ошто жүргөн машина туурабы? Бири-бириңерге сатып. Электронный эле кылбайсыңар. Түндүк аркылуу бири-бириңерге сатып иштесеңер болот. Алсаңар. Азыр бул система бүгүнкү күндө бизде иштеп атат. Корозо бүткөндөн кийин 1 апрелден баштап унаа регистрация автомобилей токтотот. Унаага эмнеге келесиңер? Унаага идин акт болот берде. Тек паспорт менен номерди алып чыгып кетесиз. Президенттин иш башкаруучусу мөөнөтсүз айдоочулук көлүктү алмаштыруу быйылкы жылдын аягына чейин жүрөрүн да билдирди. Замена айдоочулук көлүктөр жылдын аягына чейин. Түшүнүңүз, ушул 2026 жылдын акырына чейин. Шашпагыла. Келип, о жерде очередте көп туруп, ошон үчүн 1 айдан кийин келсеңиз болот, 2 айдан кийин келсеңиз болот, 3 айдан кийин онлайн азыр бүт алмаштыруу жүрүп атат. Ошол онлайнда алмаштырып алсаңыз болот, жеңил болот. Ошон үчүн эч кабатыр болбогула, тааныштарыңарга дагы бүт жеткизип койгула. Макулбу? Могу жерде очеред болуштун кереги жок. Учурда Ош шаарында Унаа мамлекеттик мекемесинин жаңы имараты курулуп жатат. Курулуш буга чейин мэриянын көзөмөлүндө башталып, бирок каржылоонун жетишсиздигинен жумуш токтоп калган. Каныбек Туманбаев курулуштун акчасын толук бөлүп берүүнү тапшырып, имаратты быйыл пайдаланууга берүүнү белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу 24 февралда президенттин администрациясы маалымдады. Мунун алдында Төрөбаевдин тууганы менен сүйлөшкөнү жазылган аудио тараган. Ал аудиодогу сүйлөшкөндөр өзү менен бир тууган агасы Жолдош Аланын уулу Эркин экенин ырастаган. Ага УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев кайрылып, Манас шаарындагы Барселона академиясынын жанындагы инисинин жер тилкесин арзаныраак сатууга көндүрүп берүүсүн суранганын айткан. Тараган аудиодогу Төрөбаевдин тууганы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиевке ишканасын тарттырып жибергенин айтканын угууга болот. Таймураз Ташиев да бул тууралуу регион каналына түшүндүрмө берип, ал жерди тартып алган деген дооматты четке каккан. Бакыт Төрөбаевдин ордуна Эрлис Акунбеков дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 24 февралда кол койду. 42 жаштагы Эрлис Акунбеков кесиби боюнча экономист. Буга чейин Евразия реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Ош филиалында иштеген. Кийин ишкердик менен алектенген. Саламаттык сактоо министри Каныбек Досмамбетов кызматтан кетти.
Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгону 24 февралда жарыяланды. Анын ордуна саламаттык сактоо министри болуп Бикард клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов дайындалды. Досмамбетов саламаттык сактоо министри болуп былтыр декабрда дайындалган. Ага чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин түзүмүндө иштеп келген. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыз.